Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Сиздер менен мен тарых жана география мугалими Иличбек Турдубекович. Сиздер менен көгүлтүр экрандын астында көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Өткөнкү теле чыгарылыштарда биз сиздер менен Енисейдеги кыргыздардын мамлекети жөнүндө кеңири таанышканбыз жана ар түрлүү маалыматтарды берип кеткенбиз. Бүгүн биз сиздер менен Енисайдагы кыргыздардын башкаруучусу, мындайча айтканда биздин атабыз, ата-бабаларыбыздын атасы деп койсок болот, Барсбек Каган же кыргыздардын ажоосу деген наам менен белгилүү болгон тарыхый инсан жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Барсбек Каган же болбосо Барсбек кыргыздардын ажоосу. Барсбек ынанчу алып билге деген ат менен белгилүү болуп, жанакындай Енисейде жайгашкан таштарда сакталып калган ошол кездеги кыргыздардын жазмасындагы эстеликтердин жазмасы менен азыркы биздин күнгө чейинки жеткен тарыхый жазуулар менен бизге жетти деп койсок болот. 8-кылымдын башында Енисайдагы кыргыз кагандыгынын башкаруучусу болгон. Биз ушул Барсбек Каган же ажо жөнүндө сүйлөрдөн мурун кагандар жана ажолор ким болгон жана ушул эки термин эмнени билдирет, ушул жөнүндө кененирээк маалымат берип кетмекчимин. Ажо деген сөз бул Кытай булактарында дагы эскертилген, орто кылымдардагы кыргыз өкүмдөрүнүн бийлик титулу. Айрым синологдор ажону Аже деп чечмелешип, ал монгол доорундагы кыргыз журт башчыларынын өкүмдарлык титулу Инал маанисин туюнтат деп эсептешкен. Ажонун башкаруу бийлик мерчеми 9-кылымдын баш ченинен 847-жылдын аралыгын камтыйт. Буга чейин жана андан кийинки мезгилди баяндаган Кытай жазма булактарында ажо аталышы кездешпейт. Кыязы ушул кыска аралыкта кыргыз мамлекетинин тышкы саясий даражасын даңазалатып, жакынкы коңшу өлкөлөр аны менен эсептешкендей абалга жеткирген өкүмдарды калк кадырлап ажо деп атаса керек. Ажо кышында суусар бөрк жайында төбөсү бийик шуштугуй кырбусу кайрылып, жээги алтын менен кыргакталган баш кийим кийген. Ал кыргыз мамлекетин ийкем жетектеп, бирден бир душманы болгон уйгур кагандыгынын бийлигинен куткарган. Уйгурлардын алсырап баратканын сезген ажо өзүн Каган, Түргөш тектүү жесир энесин ханыша, Насили Карлук аялын ханайым деп жарыялаган. Буга каарданган уйгур каганы кыргыздарга каршы ийгиликсиз аяктаган жоортул уюштурган жана бул эки мамлекеттин ортосундагы согуш 20 жылга жакын созулган. 820-жылда ажо 100 миңдей аскерин баштап уйгур кагандыгын басып кирген. Ошол мезгилде кыргыз мамлекетинин күч кубаты артып, анын аскерлери чыгыш Манчжурия, батыш теңир тоого чейин жеткен. Кыргыз калкынын бир бөлүгү батышка оогон жана алар кийинки азыркы кыргыз этносунун түптөөгө негиз болушкан. Ай деген ажо жок, кой деген кожо жок деген лакап кеп ошол замандан калган болсо керек. Каган деген сөз эмнени түшүндүрөт? Сиздерге кененирээк тааныштырып кетейин. Байыркы кыргыз, түрк, уйгур кагандыктарында жогорку башкаруучунун жана башкы аскер жетекчисинин наамы болгон, титулу болгон деп койсок болот. Кыскача таржымалдар жөнүндө түшүндүрүп кетейин.
ушул биздин Барсбек Каганыбыз ажообуз жөнүндө. Каган термини биринчи жолу кытайлык жылнамаларда 312 жылдарда окуяларга байланыштуу эскерилет. 4-чү кылымдын ортосунан тартып түрк кагандыгынын бийлик ээлери дагы каган наам алышкан. Кийин аварлар, Енисей кыргыздары, печенектер, хазарлар, караханилер жана башкалар түрк элдер мамлекет башкаруучуларын каган деп атаган. Феодализм доорундагы түрктөр каган терминин хакан, хан түрүндө да пайдаланышкан. Каган наамы хундар, хазар, булгар, аварларда да белгилүү болгон. Бул наамды 6-кылымдарда уйгур, кыргыз, карлук башкаруучулары кабыл алышкан. Император Шахиншахка маанилеш сөз болгон. 8-кылымдын акыры 9-кылымдын башынан 13-кылымга чейин киевтик княздар да каган титулун пайдаланышып, саясий жактан өздөрүн хазар кагандарына тең экендигин көрсөтүүгө аракеттенишкен. Мына бул жерден токтоло кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жанакы Украинада болуп жаткан революцияны Майдан деп жатышпайбы? Мына ошол Майдан деген сөз ушул биздин түрк тилинен барып, ошол жерге отурукташкан хазар мамлекеттеринин жана ошондой эле жанакы кыпчактарды половец деп коюшкан, половецтердин сөздөрүнөн келип чыккан сөз ошол жерде Майдан деп аталып калган. Мынакей ошондуктан ошол киевтик княздардын да каган титулун пайдаланып калышы ошондон болуп келип чыгып жатканы ушундай. Монгол мамлекетин негиздеген Темучин же болбосо Чыңгыз хан да ушул наамды кабыл алган. Каган термини мусулман булактарында хан, хакан түрүндө кездешет. Изилдөөчүлөр бул термин Кытай тилинен кирип, улуу башкаруучу дегенди аныктарын белгилешкен. Титул жазуу эстеликтеринде антропонимдердин компоненттери катары кездешет. Бумын каган, ай каган, боз каган, билген каган, Барсбек каган жана башкалар. Монголдордун жапырыгынан кийин каган термини хан болуп биротоло өзгөртүлгөн. Эпитафия деген эмне экенин мен сиздерге кененирээк түшүндүрүп кетейин. Эпитафия деген сөз бул гректердин эпитафиос сөзүнөн мүрзө жазуу дегенди билдирет. Бул эпитафиялар бейитке коюлган эстелик таштардын бетине көп учурда ыр түрүндө жазылган жазуулар. Кыргызстанда орто кылымдардан баштап түрк тилдүү калктардын эпитафиялары тарай баштаган. Талайс жергесинде таандык байыркы түрк руна сымал жазмаларында эпитафиялар 19-кылымдан белгилүү боло баштаган. 1998-2002 жылдары Кочкор районуна караштуу Көксай, Бөйрөк булак, Көк бука жергелеринен байыркы түрк калктарынын 18 руна жазуулары табылып, айрымдары эпитафия экендиги аныкталган. Мүрзө таштарында адатта маркумдун аты жөнү, уруусу, тирүү кезиндеги кызматы, турмушундагы беделди окуялары, жоокерчиликтеги эрдиги, маркумдун үй бүлөсүнүн кайгысы, ай жылдары жазылган. Түркий калктарынын эпитафиялык эстеликтери байыркы түрк калктарынын мүрзө поэзиясы деп да аташат. Эпитафиянын мындай түрлөрү Енисейде, Монголияда кеңири учурайт. Кыргызстандагы христиан Несториан эпитафияда маркумдун өлгөн жылы, аты жөнү тууралуу маалыматтарды камтыйт. 12-14 кылымдардагы жазууларда кездештирсе болот. Жылдар түрктөргө мүнөздүү 12 жылдык циклга мүчөл жана христиандардын жыл эсебине ылайык берилген. Эпитафиялык жазмалар Сирия, Сиро түрк тилдеринде жазылган. Несториан эпитафиянын саны болжол менен 700 чамасына келип, көбүнчө чүй жергесинен учурайт. Ислам дини тарагандан баштап араб графикасы араб тилинде жазылган эпитафиялар учурай баштаган.
Эң алгачкы эпитафиянын Буранадан табышкан. Бул 1161 жылдан 62 жылдарга таандык болгон. Айрым эпитафиялар күмбөздөрдүн ички бетинен кездешет. Эми Барсбек каган тууралуу кененирээк токтололук. 7-кылымдын аягы, 8-кылымдын башында кыргыздардын Енисейдеги мамлекети коңшуларын олуттуу эсептешүүгө мажбурлаган. Анын башында Барсбек Ажо турган. Анын урматына жазылган эпитафиядагы маалыматтар боюнча Ажо байыркы кыргыздардын башкаруучу династиясынан чыккан. Атадан эрте ажырап жетим болуп калган 4 бир туугандары болуучу тайгандар менен аң улоону жакшы көргөн. Барсбектин уурусу Умай эненин өзгөчө колдоосунда деп эсептешкен жана анын туугандары сейирдек кездешүүчү Умай бек аттуу наам алып жүрүшчү. Барсбек Борбор Азиядагы саясий кырдаал татаал кезде кыргыздарга башчылык кылган. Ушул кезде Орхон түрктөрү Монголияда Таң империясынын незүнө каршы көтөрүлүшкө чыккан. Алар Кытай жоокерлерин, ошондой эле алардын союздаштарын бир нече ирет жеңип чыгышкан. Натыйжада Ашина династиясынан чыккан Кучулук башында турган түрктөр экинчи түрк кагандыгын түзүшкөн. Кыргыздар башка элдер сыяктуу эле үстүртөдөн болуп турган Кытай бийликтин ордуна аларга үстөмдүк кыла турган күчтүү өлкөнүн болушун каалаган эмес. Алар баш каганынын Курыкандар, Огуздар, татарлар Кытайлар менен чогулуп Таң империянын союздаштары болуп чыгышкан. 688 жылы чыгыш түрктөр бас кагандыгын коалицияларын талкалап бүт бойдон талаанын ээлери болуп калышкан. Кыргыздар ушул салгылашууга катышкан эмес. Ошол себептен өздөрүнүн жоокерлерин сактап калган. Барсбек Ажо түрк кагандыгынын түндүк чегараларындагы түрктөргө каршы күчтөргө башчылык кылып, ушундай көп өтпөй эле Барсбек ынанчы Алп Билге деген наамын каган титул менен кошо кабыл алган. Түрктөрдүн каганы Капаган 693 жылы жана 716 жылдары болгон кыргыздардын коркунучун жоюуну чечет. Билге башчылык кылган түрктөрдүн Енисейге жасаган биринчи жортулу ийгиликсиз аяктайт. Аскерлер кыргыздардын чегарасына жеткен кезде токтотулуп жана тынчтык келишими түзүлгөн. Келишимге ылайык Капаган Барсбекти каган деп билип, ага өз жээнин аялдыкка берген. Ушул келишим Барсбек каган ынанчы Алп Билге абалын бекемдеген. 8-кылымдын башында Барсбек түрктөргө каршы жигердүү тышкы саясатты жүргүзгөн. 707 жылы жана 709 жылдары ал ошол кезде түрктөр менен салгылашып аткан Кытайга 2 элчилик жиберген. Түрктөргө карама каршы союзду уюштуруу Барсбектин дипломатиялык демилгеси Түргөш кагандыгына да тараган. Чүй-өрөөндөгү түргөштөргө эзгенге кол башчылык кылган элчилик жиберилет. 709 жылы Барсбек түрктөргө каршы кубаттуу коалицияны түзгөн. Ага Таң империясы жана Түргөш кагандыгы кирген. Бул беримдикке Тибетти тартуу үчүн ал жака таланттуу элчиси Эрен улукту жөнөткөн. Түрк кагандыгынын көрүнүктүү жана саясий аскер ишмерлеринин бири Тон Йокуктун эстелигинде төмөндөгүдөй маалыматтар бар. Табгач Кытайлык каган биздин душман болчу. 10 ок торгоштордун каган дагы биздин душманыбыз. Бирок эң чоң биздин душманыбыз кыргыздардын күчтүү каганы. Түрктөр күтпөстөн союздаштарга биринчилерден болуп кол салып жалгыздап талкалоону чечишет. Алар биринчи чабуулду эң коркунучтуу душман деп эсептелген кыргыздардан баштаган. 709 жылы түрктөрдүн кошуну Енисейдин баш жагынан кечип өтүп, кыргыздарга союздаш Чик
кичи урууларды талкалап, Туваны ээлеп, аны кыргыздарга чабуул коюу үчүн плацдармга айландырышкан. Кыргыздар Тувадан Энисеге Капчыгай менен кеткен негизги жолду бийик кырка менен тозуп койгон. Ушул убакка чейин анын калдыктары сакталып калган. Мынакей сиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, билгендей, ушул тарыхты жакшылап карап көрсөк, ошол азыркы жайгашкан Енисей жерлеринде, Хакасия жерлеринде, Хакасиянын тегерегиндеги Красноярский крайында же болбосо бер жагында жайгашкан Тувада, Алтайда ушул мурунку Енисейлик кыргыздар деп аталып калган. Ошол жердеги кыргыздардын көптөгөн тарыхый окуялары ошол жерде чагылдырып калып калган. Жанагы ушул жерде өйдөдө айтып кеткендей эле көптөгөн жанакындай казуу иштери дагы ошол Енисейлик кыргыздарга таандык деп белгилей кетсек. Барсбек Саяндагы башкы маанилүү ашууларды ээлеп 100% коопсуздук камсыз кылдым деп ойлонуп, союздаштардын жардамын күтүп калган. Бирок түргөчтөр да, кытайлар да өз чегараларын бир гана коргоо менен чектелишкен. Ал эми түрктөр Саян кырка тоосунда кыргыздар корголоп туруучу жолдорду тегеренип өтүп, кышкы борон суукка карабай татаал жол аркылуу өтүүнү чечишет. Бул жортулга түрктөрдүн келечек каганы Билге ошондой эле анын бир тууганы Гүлтегин катышкан. Бирок ага иш жүзүндө Тон Йокук башчылык кылган. 710-711 жылы кышында алардын аскерлери кыргыздарды күтүлбөгөн жерден каптап киришкен. Биз кыргыздарга уйкуда жатышканда кол салып, жолду найза менен салдык деп байыркы түрктөрдүн жазма эстеликтеринде эскертилген. Кыргыздардан негизги күчтөрү талкаланып, Барсбек аман калган, колун Сумга токоюна азыркы Хакасияда топтоп, өжөрлүк менен каршылык көрсөткөн. Айыгышкан чоң салгылашуу бир жумага созулуп, кыргыздар толук кыйратылган. Барсбек бетне-бет салгылашууда каза болгон. Ага ошол жерге эпитафия коюлган. Барсбек орто кылымдардын эрте мезгилинде эле Енисей аймагындагы кыргыздардын башын бириктирип, күчтүү, көз карандысыз мамлекет курууну көздөгөн, ата-бабаларыбыз мекендеген аймактарга түрк кагандыгын бийлик жүргүзүп турган мезгилде Барсбек түрк кагандыгына каршы саясатын жигердүү жүргүзгөн. Барсбек кыргыздарды сайдан, кырдан жана тоону байырлаган аймактардан чогултуп, эл кылып, ошол элдин өз алдынчылыгы үчүн күрөшкөн. 7-кылымдын аягы 8-кылымдын башталышында кыргыздардын Енисейдагы мамлекети коңшуларын олуттуу эсептешүүгө жана тоону байырлаган аймактардан чогултуп, эл кылып, ошол элдин өз алдынчылыгы үчүн күрөшкөн. 7-кылымдын аягында, 8-кылымдын башталышында кыргыздардын Енисейдагы мамлекети коңшуларын олуттуу эсептешүүгө мажбурлаган. Анын башында Барсбек Каган турган. Барсбек Кагандын тушундагы өнүккөн мезгил кыргыз тарыхынын өзгөчө бир ажайып барагы. Сөз кыргыздардын байыркы тарыхындагы эң чоң актактардын бири тарыхты жаратышкан инсандар жөнүндө алиге чейин белгисиз кылып калып жаткан кыргыз элинин баатырлары жөнүндө маалыматтардын дээрлик толук жок экендигинде. Башка тилдеги бир дагы байыркы же орто кылымдардагы тарыхый булакта кандайдыр бир кыргыздын жеке ысмы так эскертилген эмес. Түрк элдери алардын ичинде кыргыздардын өзүлөрү да жазууну үйрөнүшкөнгө чейин ушундай болгон. 19-кылымдын экинчи жарымында орус илимпоздору Енисейден табылган руна сымал жазууну окушкан. Бул жазуу 8-кылымдын башында кыргыздар жана аларга туугандаш, бирок кас түрктөр тарабынан жазылып, анда кыргыздардын каганы Барсбек жөнүндө айтылган. Бул жазуу булагында кездешкен биринчи кыргыз ысымы эле. Барсбек ынанчу алп Билге Каган 8-кылымдын башында Енисейдагы кыргыз каганатынын
башкаруучусу деп белгиленет. Экинчи чыгыш түрк кагандыгынын баскынчыл саясатына каршы күрөшүү үчүн өзүнүн Эрен Улук деген элчиси баш болгон өкүлдөрүн Тибетке жиберген. Барсбек 711-жылы түргөчтөрдүн башчысы Сакал каган менен бирдикте экинчи чыгыш түрк каганатына каршы урушка даярданган. Бирок экинчи чыгыш түрк кагандыгынын каганы капаган тезинен Көгмөн тоосун ашып Барсбектин ордосуна кол салган. Барсбек 711-жылы Сунгачер токоюнда болгон согушта курман болгон. Кийин бул ысым терең изилденмек тургай кайдыгерлик менен жөнү жок эстен чыгарылып ташталган эле. Мына токтоло кетсек, бул жерден биз убагында СССР тарыхын окуган кездерде же болбосо Советтер Союзу кулаган кезге чейин советтик доорунда биз Енисейлик кыргыздар эмес, ошол Барсбек каган ким болгонун дагы билген эмеспиз. Эмне себеп дегенде, ошол кездеги советтик доорундагы мезгилде көптөгөн ушундай биз менен биз сыймактана турчу адамдардын изин жашырып келишип, советтик доор 1991-жылы таркаганда гана ушул биздин тарыхый болгон нерселерибиздин баары тең азыркы убакта изилденип жана окулуп жатат. Кийин бул ысым терең изилденмектен тургай кайдыгерлик менен жөнү жок эстен чыгарылып ташталган эле деп дагы бир жолу токтоло кетейин. Биз ал тууралуу маалыматты Совет доорундагы Кыргыз СССР тарыхынан алгачкы 3 басылышынан таппайбыз. Барсбек тууралуу Кыргыз тарыхынын 4-чү басылышында гана кыскача эскертилет. Анын урматына арналып жазылган эпитафияга ылайык, Ажо Барсбек байыркы кыргыздардын башкаруучу династиясынан чыккан, атасынан эрте жетим калган 4 тууганы болгон, тайган менен аң уулоону аябай жакшы көрүүчү. Барсбектин уурусун Умай эненин өзгөчө колдонуусунда деп эсептешчү. Анын туугандары сейрек кездешчү Умай бек деген наамды алып жүрүшчү. Барсбектин агалары да, энилери да болгон. Татаал тышкы саясий кырдаалдардын шарттарында кыргыздардын мамлекетиндеги биринчи орунга ал өзүнүн асыл сапаттарынын аркасында көтөрүлгөн жана Борбордук Азиядагы эң татаал саясий кырдаалда кыргыздарга башчылык кылган. Дагы бир жолу Барсбек каган, Барсбек атабыз жөнүндө маалыматты айта кетелик. Түрк каганаты доорундагы кыргыздардын каганы Барсбек тууралуу китептерде, макалаларда окшош ойлор жазылып келет. Айрымдар анын доору менен кыргыздардын жылдыздарга жеткен сааты деп аталат. Кыргыз каганатынын доорун чаташтырып жүрүшөт. Чындыгында кыргыз каганаты 840-жылы Барсбек өлгөндөн кийин 129 жыл өткөндөн кийин түптөлгөндүгү аныкталат. Дагы бир жолу кененирээк маалыматтарды сиздерге жеткизе кетейин. Барсбектин доорундагы окуялар жөнүндө дагы бир жолу үстүртүдө айтылган сөздөрдөн кийин маалыматтардагы бир топ бар. Түрк каганаты доорунда жазылган Орхон Энисей жазууларындагы Барсбек тууралуу маалыматтардан тааныштыра кетейин. Анда Барсбек түрк каганаты экиге, батыш жана чыгыш каганаттарына бөлүнгөн соң, андагы чыгыш түрк каганатынын баскынчыл саясатына каршы күрөшүп, кыргыздарды жетектеген тарыхый инсан болгондугу айтылган. Ал кезде кыргыздар Барсбектин жетекчилигинде чыгыш түрк каганатына каршы түргөчтөр Кытайлар жана биримдик түзүшкөн. Кытайлар менен биримдик түзүшкөн. Муну баамдаган чыгыш түрк каганы капаган кыска мөөнөттүн ичинде Көгмен Саян тоолорун ашып түшүп, Барсбектин ордосуна кол салган. 711-жылы жылкы болгон окуя. Жогоруда баяндалган кол салуу 711-жылы болгон. Бул тууралуу Монголиядагы Орхон суусунун өрөөнүнөн табылган ташка чегилген жазууда төмөндөгүдөй баяндалат. Атабызды жөө жетелеп, тоонун кырына чыктык. Токой каптаган чоку аркылуу аштык.
эбегейсиз кыйынчылык менен кайра төмөн түшүп, кыргыздарды чогултуп албас үчүн көчкүлдөрдү айланып өтүп, тоо этектеп жүрүп отурдук. Ушул окуяга чейин кыргыздарды түрк каганаттарына баш ийдириш үчүн түрктөр Барсбекти өздөрүнө ийгерүүнүн амалын издешкен. Натыйжада Ханзада Гүлтегиндин карындашы Барсбекке зайыптыкка берилген. Монголияда сакталган ташка чегилген жазууда мындай делет: Барсбек эле каган атын мында биз бердик, ага сиңдими карындашымы зайыптыкка бердим, өзү жаңылды. Каганы өлдү, эли күң менен кул болду. Согуштук, найзалаштык эли менен деп айтылган. Чыгыш түрк каганаты жана кыргыздар жөнүндө дагы бир маалымат. Орхон Энесей жазууларындагы Тонукөккө арналган эстелик жазууда мындай деп жазылат: Табгаштын каганы Онок, Түргөштөр каганы биздин душманыбыз болгон. Баарыдан өткөн душманыбыз кыргыздын күчтүү каганы болгон деген маалыматтар кездешет. Барсбек кыргыздарды сайдан, кырдан жана тоону байырлаган аймактардан чогултуп, эл кылып, ошол элдин өз алдынчылыгы үчүн күрөшкөн. Барсбектин өлүмү тууралуу маалымат. 711-жылы чыгыш түрк каганаты кыргыздарга күчсүздөн кол салган. Үстүртөдө айтып кеттик, дагы бир маалыматтардын бир булагынан токтоло кетелик. Сунга токоюндагы Кызыл кыргында Барсбек курман болгон. Анын сөөгүн кыргыз салты боюнча урмат сый менен коюуга мүмкүн болгон эмес. Ошентип кыргыздар экинчи чыгыш түрк каганаты кулаганга чейин азаттыгынан кол жууп, букаралыкка жашап калышкан. Барсбектин кыргыз тарыхындагы ээлеген орду. Барсбек орто кылымдардагы эрте мезгилинде Эне-Сайдагы жердеген кыргыздардын башын бириктирип, алдуу күчтүү эркин мамлекет курууну көздөгөн. Ички Азия аймагын камтыган азыркы кыргыздар мекендеген чөлкөм Батыш түрк каганатына ал эми ата-бабаларыбыз байырлаган чөлкөм чыгыш түрк каганатына карап турган кезде Барсбек түрк каганатына каршы саясатын жигердүү жүргүзгөн. Барсбектин эли ал кезде Бодун деп аталган. Бул алардын ички биримдиги бар экендигин көрсөтүп турат. Эс тутум боюнча дагы бир маалыматтарды кошуп кетелик. Бул жерден Кыргызстандын Ош шаарындагы 2011-жылы Барсбекке эстелик курулган. Азыркы тапта Кыргызстанда Барсбек ысымдары балдарга арбын коюла баштады. Барсбек каган 672-жылы туулган, 711-жылы Сунга токоюнда 39 жашында курман болгон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен үстүртөдө айтылып кеткен Барсбек каган, Барсбек Ажо, Барсбек атабыз тууралуу сөз кылдык. Кененирээк маалыматтарды берип кеттик сиздерге. Кийинки биздин чыгарылышыбызда кыргыздардын Орто Азияга үстөмдүк кылуу үчүн күрөшү жөнүндө сүйлөшөбүз. Кийинки кезигишүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Жакшы туруңуздар.